Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо шак жүрүш, студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Чынара Асылбекова. Учурда баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуу кызуу жүрүп жатат. Коомчулукта Конституциядагы өзгөртүүлөр, башкаруу формасы, курултай институту боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 80ден ашуун окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал кеңешмеге Конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо жана парламентке сунуш киргизүү милдети жүктөлгөн. Конституциялык кеңешме мүчөлөрү учурдагы кризистен чыгаруучу жана өлкөнүн өнүгүшүнө натыйжалуу таасир тийгизе турган баш мыйзамды кантип даярдайбыз деген суроого жооп издеп, кандай оңдоп түзөтүүлөр болушу керек, башкаруу формасы, курултай институту, жергиликтүү башкарууну жөнгө салуу боюнча маселелерди талкуулап жатышат. Адам укуктары, көп улуттуу өлкөнүн келечеги жана парламенттин ишмердүүлүгү боюнча да сунуштар айтылууда. Бул багытта биз кененирээк сөз кылабыз. Биздин уктурууга Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исаков Эсенгол Байдалиевич, мурдагы башкы прокурор Ибраев Байтемир Карыпбекович жана саясий илимдердин кандидаты политолог Ибраев Алмаз Орозакунович катышат. Белгилей кетели, Эсенгол Байдалиевич менен Байтемир Карыпбекович Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү болуп эсептелет. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгачкы сөздү Эсенгол Байдалиевич сизге берели. Мына сиздер жаңы эле ошол Конституциялык кеңешменин жыйынынан, ошол секциялык иштерден келдиңиздер. Байтемир Карыпбекович экөөңүздөр Конституциялык кеңешме түзүлгөн күндөн баштап мындай бир жигердүү иш алып барып жатат десек болот. Учурда сиздер кайсыл учурга келип калдыңыздар? Кандай талкуулоо тартиптери кандай жүрүп атат? Ой пикир сунуштарды кабыл алуу кандай болуп атат? Рахмат сиздердин бизди чакырганыңыздарга. Биринчиден радио угуучуларга айтып коюшубуз керек. Биздин кеңешме мыйзамдык адамдар менен түзүлгөн. Президенттин милдетин аткаруучу өзү шайлоого кеткенге байланыштуу бүгүнкү күндө президенттин милдетин Жогорку кеңештин төрагасы аткарып, ошол төраганын өзүнүн укугу менен пайдаланып указ чыгарган. Анан биздин кеңешме түзүлгөн. Конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо боюнча. Анан бүгүнкү күндө мына 4-5 эле отурум болуп атат. Кудай жаңылбаса, ушундай. Бизде 3 секцияга бөлүнгөнбүз. Ошо 3 секцияда ар бир конституциялык ошол долбоордун багыты менен иштеп атабыз. Бардыгыбыз тең секцияга карабастан ар бир секцияга өзүңдүн сунушуң болсо, барып сунушту берип, ошо катышып өзүң оюң айтканга жана жазуу түрүндө бергенге укугуң бар. Ошону менен бирге эле бизге бүгүнкү күндө бардык Кыргызстандын жарандары эшик ачып, конституциялык кеңешменин кайсы секцияга келип кандай сунушу болсо, ошол жөн эле бербестен ошону регистрация жасашып, анан кийин берип атат да. Анан биз ошол сунуштарды талкуулап карап аткан учурларыбыз бар да. Демек, эч кандай баягы сунуш көз жаздымда калбайт экен да, э? Ооба да, биз жабык эмеспиз да. Бул жерде баягы азыркы айтканга байланыштуу мындай бир жагдай туулбадыбы? Бир группалар, алар атактуу саясатчылар, көрүнүктүү жигиттерибиз, кыздарыбыз бөлүнүп алып эле бул мыйзамсыз деп кыйкырып атканга байланыштуу сүйлөп атам да. Эгерде биз мыйзамсыз деп айта турган болсок, анда 10 жылдын конституциясы мыйзамга ылайык эмес болгон деп айтсак ошону болот. Анда жагдайга байланыштуу июнь окуясы болуп кетти, муну батыраак кабыл албасак болот деп эч кандай указ-мукасы жок эле бир мындай кеңешме топ түзүлүп эле ошол мыйзамды кабыл албадык. Мына 10 жылдан бери ошол мыйзам менен, баш мыйзам менен иштеп келдик. Эгерде аны мыйзамсыз десек, анда эки чакырылыш тең жокко чыгып, Жогорку кеңештин ошол алган миңдеген мыйзамдардын баары жокко чыгат да. Эми ошондой кыйкырыктардын баарын тең мен ойлойм кереги жок. Мына Садыр Нуркожоевич мисалы ушак кылып атышпайбы? Ал азыр кандидат катары жүрөт. Бизге эч ким давление жасаган жок. Биз отуруп бул конституциялык өзү долбоорду айта кетсем, долбоорду ким жазады деген суроо бар да. Бизде деле мисалы. Мен билген үчүн айтып коеюн, себеби окуп туруп анан көрүп атам. Бул курултайчылардын демилгеси менен болгон долбоор болчу. Ошол негизделиптир да, алындым. Негизи ошондон алган. Алынын башында Дастан Исламович, Раматлык Чолпонбаев, Мукар Шалтакович, азыр мына Кадыр Кошалиевтер жүрөт. Ушундай сыяктуу адамдар, баягы башы көрүнгөн адамдар муну жазган. Ошонун негизинде
алып туруп анан кийин башкалардын баарын азыркы конституциядан кошуп жаңылантып туруп долбоор келиптир. Ошол долбоорду биз азыр карап атабыз. Анан бизге эч ким таңуулабайт. Биз отуруп алып азыр мен кубанып атам. Ар бир сунуш бергени, талкуулаганы ар бир статья менен кетип атабыз. Бардыгы тең өз ойлорун айтып, мындай бир эркин талкуулоо болуп атат. Анан жана айткандай элдердин да сунушун көрүп атабыз. Мен өзүм конституциялык мамлекеттик түзүлүш секциядамын. Ал жерде мына президенттин укугун белгилегенде ошон менен кошо анын жоопкерчилиги жогорку кеңештин түзүлүшү дегендерди ошолорду карап атабыз. Биз азыр бир 6-7 статьяны толук карап бүттүк да. Анан айткандай шашылыш жок, эч ким айткан жок. Тез арада 10 күндө, 15 күндө карада бизге айткан жок. Тескерисинче баягы канча карап мыйзамды элге татыктуу, ылайыктуу боло тургандай болуп, баш мыйзам болсун деп биз дагы ошону көздөп атабыз. Рахмат. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул конституциялык кеңешменин мүчөлөрү же болбосо ошо конституциялык реформанын алкагында азыркы учурдагы зарылчылык, анан кризистен чыгуу, саясий дейбизби, дагы башка дейбизби, ушул баш мыйзамды реформалап алып, анан биз эмнеге жетишебиз, Байтемир Карипбекович? Зарылчылык эмнеде эле? Биз жакшы нерсеге жетишебиз деп ар дайым үмүттөнүшүбүз керек, ошону көздөй умтулушубуз керек. Анан тынбастан аракет кылышыбыз керек. Азыркы конституциялык реформа бул кечээ бүгүн эле пайда болуп калган маселе эмес. Бул мен ушул акыркы 5 жылдан бери жана өзүңүз айтып кеттиңиз, ушу Кадыр Кошалиев, Азимбек Бекназаров, Чолпонбек Абыкеев, Баяз Туран деген мындай көрүнүктүү адамдар менен ушул бир 4-5 жылдан бери курултай өткөзүп, ошолорго аралашып, ушуга конституциялык реформаны жүргүзбөсөк бизде башаламандык, мамлекеттик башкаруу системасындагы башаламандык. Кадр саясаты, ошол кадр саясатынын тегерегинде жана ошонун негизинде болуп аткан коррупция, ушунун баарын конституциялык реформа жүргүзбөсөк токтобошуна көзүбүз жетип, биз былтыр жана курултайдын атынан конституцияга өзгөртүү толуктоо киргизгенге мына азыркы мыйзамдардын негизинде 10 000 гана адам топтолуп, кол топтоп, анан ошолор баягы сунуштама көтөрүп, баягы инициатива законодательного права деген 10 000 адамга берилген. Былтыр ошол 10 000 адамдын колун топтоп, 13 000 адамдын колун топтодук. Анан референдумга чыгаргыла конституциянын башкаруу системасын, курултайды киргизелиби, киргизбейлиби деп. Анан шайлоону, ушул бир мандаттуу партиялык система керекпи, керек эмеспи деген бир канча маселени көтөрөлү деп биз ошол убактагы президент Жээнбеков Сооронбай Шариповичке кат жүзүндө кайрылып, анан биз жогорку кеңешке официалдуу түрдө кайрылганбыз. Өткөндө Садыр Жапаров жана өзүнүн берген интервьюсунда да айтпадыбы, азыркы талкууланып аткан жанагы долбоордун, конституциянын авторлору мына курултайчылар депчи. Ошол биздин долбоорубуздардын дагы анча мынча бөлүгү азыркы талкууланып аткан долбоорго кириптир. Бирок биз ошол былтыр көтөргөн демилгени тилекке каршы жогорку кеңеш азыркы мына 6-чакырымда азырда иштеп атышат. Колдобой коюп, ошол бойдон биз өзүбүздүн үмүтүбүзгө жетпей калганбыз, тилегибизге жетпей калганбыз. Анан негизи бул конституциялык реформа бул алдыга жылышта. Жакшы жашоого умтулуу. Азыр эле айтпадымбы? Коррупциянын негизи, бизде болуп аткан коррупциянын эң негизги проблемасы бул кадрлар. А кадрларды жанагындай башаламан, жооптуу адамы жок, мамлекеттик башкаруу системасы бар жерде ушундай башаламандык болот. Алар жанагындай коррупциялык көрүнүштөргө, элементтерге сөзсүз алып келет. Биз ушуну оңдойбуз деген максаттабыз. Алмаз Розакулович, көптөгөн талдоочулар, эксперттер, сизге окшогон политологдор ушул конституциялык реформанын зарылчылыгын, анан мындан аркы өлкөнүн коомдук саясийдагы, социалдык, экономикалык багытында дагы бир натыйжалары болушу эмнеге байланыштуу экенин айтып атышат да. Анан сиздин пикириңизче ошо конституциялык реформа, башкаруу формасын өзгөртүү, парламенттин ишмердүүлүгү боюнча жана өзгөртүүлөрдү киргизүү өзүнүн натыйжасын береби?
Рахмат. Албетте бериш керек да. Жок себеби дегенде эми биз уже мына канчадан бери ошо күтүп келе жаткан реформалар бүгүнкү күндө ошолордун үстүндө азыр иштелип, мыйзамдар боюнча ушул иш жүзүнө аша турган болуп жатат. Ошолор эми иш жүзүнө аша турган болсо эле чындап, демек алар сөзсүз түрдө натыйжа берет, бекеринен калбайт. Себеби дегенде биздин азыркы ошо социалдык, экономикалык абалыбыз кескин түрдө ошо реформаларды жүргүзүүнү талап кылып турат да. Себеби дегенде биз мындан ары биз бир туңгуюкка келип калдык да, өзүнчө эле кептелип. Мындан ары ошо бара турган бары жерибиз жок да, менимчечи. Сөзсүз түрдө оңдош керекпиз да, биздин ошо элибиздин социалдык, экономикалык жашоосу, билим берүү тармагында сөзсүз түрдө реформалап оңдош керек. Себеби дегенде өтө төмөндөп кетти мурункуга салыштырмалуу. Мисалы саламаттыкты сактоо тармагы деле ушулардын баардыгы тең ушул реформаны күтүп жатат да. Ал кандай өзгөрүп атат? Эми бул азыркы агайлар айтып кеткендей, биздин ошо башкаруу системасын эң негизги ошо башынан башташ керек да. Ошо биздин эң баш мыйзамды эгерде туура иштеп чыгып ошо жөнгө сала турган болсо, анда анын артынан калган бөлүктөрү дагы ошол жөнгө түшөт да. Себеби дегенде биз буга чейин ошо парламенттик формада, башкаруу формасында жашап келдик. Эми азыр дагы айрымдар бар, ошо колдоочулар ушул боюнча эле калсын дегенде. Бирок биз 10 жылдын ичинде ал өзүнүн ошо бизге баягы ылайык эместиги же болбосо ушул азыркы күндө биздин ошо деңгээлибиз ошого жете электигин көрсөттү да. Демек биз ошол бизге азыр күчтүү мамлекет керек, жана ошол күчтүү башкаруучу керек болуп атат. Негизинен бизге стабилдүүлүк жана бизге мыйзам керек да азыркы күндө. Башаламандык жол бербеш керекпиз да мындан ары. Реалдуу Кыргызстандын турмушунда мындай бир аралашып иштеп кете турган мыйзамдык базаны түзүшүбүз керек экен да, демек, Албетте, себеби дегенде ошо мен дагы бир эле четин көрсөтүп коеюн. Ошо мына азыр каршы болуп атпайбы? Парламент деген өкмөттү түзүш керек, өкмөттүн курамын, анан өкмөт башчысын парламент дайындаш керек депчи. Буга чейин дайындап келишти да. Бирок бирдеме болсо эле, эгерде коалиция таркап кете турган болсо эле кайра өкмөткө кетип атат. Анан депутаттар келишпей калса же болбосо ошолор өзлөрү дайындайт да, кийин анан жыл сайын өкмөт башчысы отчет берет. Так ал биз билишибизче эле ошо министрлер, өкмөт башчысы баш болуп алып толук курам менен постоянно эмеде эле отурбады парламентте. Анан качан иштейт? Иштегенге мүмкүнчүлүк берген жок да, мындайча айтканда. Ошондуктан алар көзөмөл жүргүзсүн кандай иштеерин, ошо өкмөт башчысын, министрлердигин. Бирок аларды мындай баягы колубутунан тушап койгон ишти деген андай мүмкүн эмес да. Ошондуктан эгерде андай мыйзам азыркы ошол система, туура система иштелип чыгарылса, сөзсүз түрдө иштейт. Рахмат. Жыйынтыгын берет. Кыргызстандын коомчулугунда ошол конституциялык реформа башталганда эле Эсенкул Байдалиевич үчүн башкаруу формасы көбүрөөк талкуу жаратып атат. Президенттик башкаруу, анан парламенттик башкаруу деп. Буга чейин парламенттик башкаруу деп келген менен ал натыйжасын берген жок деген да пикирлер бар. Сиз кандай ойлойсуз? Туура, биз бардык башкарууну башыбыздан өткөрдүк да, эгемендүү мамлекеттен бери. Супер президенттик да болду, парламенттик болду. Мына азыр кайра кандай башкарууга келебиз деген талаш тартыш менен туруп атабыз. Негизи мен айткым келет, кандай башкаруу болбосун, бул мамлекеттин башында турган адамдык сапатынан, мыйзамды ыйык туткандан жана өз элин сыйлагандан болот да. Эгерде андай сапаттар жок болсо, биз көрдүк. Мисалы, башында президенттик башкаруу болгондо ал көп убакыт болуп кетип, өзүнүн баягы эмесин жоготуп койду да, элге болгон касиетин деп койсок болот. Экинчиден болсо, парламенттик мамлекет болгондо бул жерде жоопкерчилик жок болуп калды. Баардыгы тең мен аткаруу келгенде же болбосо бийликти талашканда парламент өзүнчө үч баштуу ажыдар дегенде үч баштуу бийлик болду да. Анан премьер-министр өзүнчө, президент өзүнчө болду. Баардыгы тең ыйгарым укуктары менен абдан баягы бөлүнүп иштеди. Бирок жоопкерчиликке келгенде эч кимиси жооп бербей калды. Ошону менен эл толкундоого келип, анан кийин жыйынтыгы улам эле бийлик качып кетет же болбосо четтетилип кетет. Бирок жоопкерчиликке тартылбай атпайбы эч ким? Тартайын десе, андай мыйзамдар кандай болуш керек, кайсы
баягы таризде тартылат деген маселе менен эле жок болуп калат, анан кайра шайлоо болот. Мына биз азыр ошондой тарыхыбызды кайталаган учурда турабыз. Ошон үчүн эски болгон каталыктарды эске алып туруп, мурунку каталыктарды анан жаңыча куруш керек. Эгерде биз айта турган болсок, жанагындай 10 жылкы мыйзамды өзгөртпөйт дейт. Ал мыйзамды өзгөртпөсөк эмнеге алып келгенин көрдүк. Ошон үчүн азыр өзгөртүүгө кирип аткан элдин көпчүлүгү ошону талап кылып атат. Мыйзам өзү элге жазылыш керек. Мен конституциялык кеңеште да айтып атам, коллегаларым, мыйзам элге жазылыш керек. А эл нааразы болбой, ыраазы болуш үчүн эмне болуш керек? Бийлик элге жакын болуш керек. Бийлик бутактары жакын болуш керек. Ал кандай болуш керек? Мына биз жалаң эле парламенттик мамлекет болсо, анда мыйзам чыгаруу палата отуруп, ошол эле эл өкүлү болуп, элге баягы бир учурда эле чыгып калат дагы, барганы барат, барбаганы 2-3 досуна жолугуп алып, кайра келип эл менен жолуктум деп жүрдү да. Эл ошон үчүн аларды көп көрбөй парламентти жек көрдү. Парламенттик принциптерди сактабаган үчүн парламенттен аброй кетти. Ажону карады, премьерге кошомат кылышты көбү, өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен жүрүштү десек болот да. Ошон үчүн андай болбош үчүн азыркы күндө биз кайра билдик. Бир адамга жоопкерчиликти бериш керек. А жоопкерчилик, то есть ыйгарым укукту бериш керек, көп укукту. Укук бар жерде, эгер ага биз берсек, анда ошол жерде жоопкерчилик да бар. Ошон үчүн президент ошол бир эле мезгилде өкмөт башчысы, мамлекеттин башчысы болот деп, премьер-министрди жок деп көпчүлүк айтып атат. Мен да ошого кошулуп атам. Ошондой боло турган болсо, анда ал адам өзү жооп берет. Азыркы 3-чү жолку революциядан кийин мен ойлойм, келген адам кимиси келсе дагы ал биринчи иретте өзүнүн кетишин ойлойт. Бир кандидатыбыз айтып атпайбы? Келгенде эмес, кеткенде ойлош керек деп. Ошол туура болот. Ошон үчүн ал келген адам ошондой болуш үчүн биз мыйзамды ошого жазып бериш керек да, жоопкерчилигин тактап бериш керек. Ошондой эл бар. Мен айтып атам, элдин өкүлдөрү бүгүнкү күндө болбосо болбойт. 2 палаталуу парламентке келелик. Аны өткөн болсок, ал эски жол менен барбайлы, жаңы жол менен келели. Эски жол менен болгондо президенттин квотасы мурунку Акаев туманда болгондо тигинин квотасы деп отуруп кол бала болуп калган 2 парламенттен. А бүгүнкү күндө мыйзам чыгаруу палата өзүнчө отуруп мыйзамды жазып, ал аз санда болуш керек. 45 ар бир райондо камтыса, ал ошол квотасын сактап, мурунку жанагындай квотачы, аялдар, жаштар, анан улуттар дегендей, аны сактап туруп, ошону менен өздөрү партиялык система менен болуп, эл өкүлдөрү 120дан кем эмес болуп, жана курултайда айтып атышпайбы? Балким ошол курултайдын ролун аткарып калат. Эл өкүлдөрдүн баары шайланып, элден келип, ар бир райондон азыркыдай болбой, кээ бир чоң райондордо жок болуп калбадыбы? Өкүлдөрү жогорку кеңеште ошого нааразы болушкандар көп болду. Ошон үчүн ар бир райондон бирден эмес, 2ден болсо дагы депутаттар болуп, бардыгы тең келип, акча албай, айлык албайт алар. Ошол келип, келген, кеткен жолун гана берет, убагында сессияларга катышып, элдин мүдөөсүн айтып, элдин ошол жерде талаптарын аткарсын деп бийликке тапшырма берип, барып бутактаны кайра элге барып отчет берип турат. Дайыма эл арасында жүрөт. Бизнесмени, фермер болобу, ошол жерде айыл өкмөтү болобу, акими болобу, кимди шайласа, ошолор келип ошондой элдин катмарын түзөт да, өкүлүн түзөт. Мына ошондой болгондо туура болот деп айтып атам. Азыр ошого ынангандар да көп, жок анда баягы бир эле палаталуу кылып туруп ошону бөлөлү дегендер да бар. Эми аны жана кече күнү Садыр Жапаров өзү айткандай, бул жакшы сунуш болуп атат да. Референдумга шашып конституцияны алып чыкпаш керек. Туура. Биз 15-20 күндө бүгүн көрдүк, мына 4-5 күн иштеп. Эч убакта бардык статьяларды карап, элге иштей турган конституцияны кабыл ала албайбыз. Долбоорун иштеп чыга албайбыз. Кабыл алуу ал элде да. Ошон үчүн 2 ай болобу, 3 ай болобу, муну карап шашпай баары тең жакшылап карайбыз. А бирок референдумга жана башкаруу системасы, формасы кандай болуш керек дегенди алып чыгуу туура. Бул жана президенттикпи таза, же болбосо парламенттикпи? Ал эми экинчи суроо, же президенттик парламенттикпи деген, мына мен айткандай аралаш. Ошондой болобу деген суроону алып чыкса, эл өзү чечип берет деп атабыз. Себеби бул жерде отурган 90 киши ар кайсы секцияга бөлүндүк, бирок ошол баары чогулсактан муну чече албай турган ой болуп турат да дагы. Рахмат, Байтемир Карыпбекович. Кыргызстанда көп партиялуу система өзүн актаган жок деген пикирлерге кандай карайсыз? Мен дагы ошондой пикир айтып жүргөн адамдардын катарына кирем. Чынында эле Кыргызстанда партиялар тилекке каршы ушундай көрүнүш болду. Өзлөрүнүн биз үмүттөнгөн, кыргыз эли үмүттөнгөн мыкты чыныгы саясий партия боло албай калышты. Тилекке каршы керек болсо ошол
өз убагында мындай үлгү болуп жүргөн мыкты атамекен, социал-демократтар саясий партиялары, булардын тарыхы да көп, тажрыйбасы да көп болуп жүргөн саясий партиялар 10 жылдан кийин жанагындай өзлөрүнүн арасында жүргөн абройлуу, тажрыйбалуу, эл арасында салмагы бар, бирок чөнтөгүндө акчасы жок өзлөрүнүн мүчөлөрүнөн аларды четтетип кутулуп олигархтардан түзүлгөн жанагындай партия деп ат коюп койгону менен алар саясий партия деп мен айтканга тилим барбай атат. Алар баягы олигархтардан топтолгон бир кандайдыр бир кызыкчылыктар менен топтолгон уюм деп айтсак туура болот. Ошолор жеке адамдын партиялары ошолорду туурап, ушул биз ишенип жүргөн партиялар ошолордун жолуна түшүп кетпедиби? Анан булар шайлоо принциби, мыйзамды бузуу жанагындай ошол 200 миң, 500 миң доллары бар адамдарды катарларына алып атса, бардык маселе бузулду да. Ошондой партиялар таза шайлоого катыша алабы? Алар добуштарды сатып алганга гана багытталган уюм болуп калды. Ушул партиялардын аркасы менен элибизде дагы жанагындай добуш сатмай деген мурун деле болуп келген, бирок аябай гүлдөп өркүндөп кетпеди. Ошончо акча коротуп парламентке келген ушундай партиялар анан шайлоого кеткен акчаларын унутуп калып эле эл үчүн таптаза жакшынакай иштеп берет деген бул жомоктогу көрүнүш да, бул андай болбойт да. Биз ушунун баарын көрүп атабыз. Эл дагы ушу 10 жылдан бери түшүнүп калды. Ошон үчүн партиялык башкаруу системасы бизге жарабайт экен. Саясий партияларды мындай бул кайра карап ордун таап, анан ооздукта болсо кайра башынан кое бербесе булар Кыргызстанды жакшылыкка алып барбайт экен деген ой жаралып калды да эл арасында. Кошумчаңыз бар? Кошумча айтарым, жана мыйзам чыгаруу палатаны 120дан 45ке түшүрө турган болсок, менин оюм боюнча, сунушум боюнча, ал жерде квота сакталат деп атпаймынбы? Анан мен коллегам айткандай азыркы күндө аларды ооздукчаш керек дегенде, буларга критерий коюш керек. Мыйзам чыгаруу палатага жогорку билимдүү, мыйзамды жазганга шыгы бар, тажрыйбалуу инсандар келиш керек да. Ошондо булар сенин акчаң бар, бара бер деп кимин каалаганын кетирбейт. Ал мыйзам жазат. Алар деген элге чуркап чыкпайт, шылтоосу табылбайт. Ал эми тиешелүү мыйзамдарга жана жерден мен ушу 2 палаталы деп атпайм. 2-чи палата болсо ал квота болбош керек. 2-чи палатада квота болбош керек. Баарыбыз тең Кыргызстан жараныбыз. Квота дегенди чыгаргандар бул бир өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн чыгарган, ал калп эле улуттарды, анан жаштарды деп атыпчы. Бул жерде квота жок болуш керек да. Эл өкүлдөрүн, элдер өздөрүнүн инсандарын, ардактуу атуулдарын, тиешелүү адамдарын шайлап туруп жиберет да. Ошон үчүн алар көп болот дагы, элдин көзөмөлү болуп турат дайымачы. Ушул жагын тактап кетейин. Алмаз, ушул боюнча пикир айткан турат окшойсуз. Негизи бизде 1995 жылы, 2005 жылы ушул бир мандаттуу шайлоо округтарынан келгенде дагы жанагындай өз ара атаандаштык, конкуренция күч болуп, анан мындай ошо аны дагы бир кемчилик жактарын көбүрөөк талдап, иликтеп жүрбөдүк беле? Азыр ал кандай формада ишке ашат да, мисалы? Эми азыр ушул критериялар боюнча деп айтылбайбы? Мисалы деле азыр айтып келөрүм, президенттикке шайлоого деле мына 65 киши берди. Критериялары чектелген эле да, жашы мынча болуш керек, 35тен 70ке чейин, Кыргызстанда 15 жыл жашаш керек, кыргызча сүйлөш керек дегенчи. Анан кийин элдин баары эле мына аттанып азыр эмеге президенттикке кетип кетти. Жесткий мындай катуу критерияларды коюш керек, талаптарды. Мамлекетти башкарам деген киши кандай деңгээлде болуш керек? Демек азыр мына билим боюнча айтылып атат, тажрыйбасы боюнча айтылып атат, дүйнөлүк көз карашы, ошолордун баардыгы тең топтолуп келип туруп, анан ошону ошол кишиге, ошол кандидат ошол жака ылайыкпы же ылайык эмеспи дейт. Бул президенттик боюнча айтабыз. Ошондой эле парламентке, бизге деле азыр мына парламентке дегенде мына партийный список аркылуу кимдин баары өтпөдү. Анан биз билбейбиз, баягы партиянын лидерин билебиз, Текебаевди билебиз, Ташиевди билебиз, Бабановду билебиз. Атамбаевди убагында билгенбиз СТПКнын, калгандарын уже эч ким тааныбайт. Анан кийин парламент келгенде эле анан биз таң калып отурабыз. Ой, тиги артист, анан черныйлар кирип кетиптир, анан тигилер кирип кетиптир деп эле отуруп калып атпайбызбы? Анан парламенттин деңгээли мына өзгөчө акыркы
6 чакырымда көрдүк кандай болду деген. Дайын алдына коюп берген кагаздарды окуй албай жүрүштү. Бизди шылдың кылып бүткүл дүйнө жүзүнө. Ошондой болбош керек. Ушул айтып атканда одномандатный, мен да ошо одномандатныйга деп айтып келе жатам бүгүнкү күндө. Себеби дегенде ошо партияны көргөндөн кийин. Себеби партия деген элек эмес экен да. Андан деген акча берсең эле өтүп кетет экенсиң. Эгерде бизнесиң болсо эле, акчаң болсо эле өтүп кетет экенсиң. А бул жерде чыныгы ошо регион, райондордон баштап бул жерде эми элдин, коомчулуктун өзүнүн да ролу чоң да. Мына азыр ага айтылып кеткендей сатылбаш керек. Болду уже. Биз өзүбүздүн баягы добушубузду сатуубуз менен биз өзүбүздүн тагдырыбызды, жашообузду, келечегибизди, балдарыбыздын тагдырына чейин саткан болуп атабыз да. Келечегине балта чаап. Ошо бул жерде элдердин да патриоттуулугу ойгонуш керек. Биз эгерде элибизди оңдой десек, биз канчалык башчы алып келбейли, баягы калың эл оң болбосо, эч качан аны оңош аябай кыйын болот да. Ошондуктан бул жерден ошо элдер өзлөрү таза тандап, биздин районубузга, биздин облустубузга иштеп бере турган билим деңгээли, тажрыйба деңгээли жетиштүү деген кандидаттар гана келиш керек да. Эми ал критерийлар иштеп чыгылат буюрса. Ошондо биздин парламентке жана аткаруу бийлигине ошондо гана татыктуу кадрлар келет деп ишенебиз да. Таза жана калыс иштей тургандар. Бирок ошол эле учурда биз жана биздин Кыргызстандын шартында саясий партия дегенди таптакыр жокко чыгарбашыбыз керек да. Саясий партияны өнүктүрүү, аны кандайдыр бир азыркы учурга, талапка ылайык саясий партия деген чыныгы жүзүн ачып берүү жагдайлары кантип ишке ашышы керек? Президенттик парламенттик башкаруубузга өтүшүбүз керек. Ошон үчүн президенттик парламенттик. Президент баарына жооп берет. Аткаруу бийлигинин башчысы болуп атат. Парламентке макулдаша турган, акылдаша турган, беките турган иштер болот. Ошон үчүн президенттик парламент мамлекет болот. Мыйзам чыгаруу палатасы өзүнчө болсун дегеним, мисалы айтканда, заказчик болуш керек, аны аткарган адис болуш керек. Ошо заказчикке мисалы мебелди деле биз барып өзүбүз жасабай заказ кылып атпайбызбы? Ансыгандай мыйзам чыгаргандар мыйзам чыгарып отуруп Кыргызстандын келечегине абдан чоң салымын кошуш керек. Ал тиешелүү мыйзам жасалыш үчүн бүгүнкүдөй болуп, баягы сандын артынан кубалап албадык. 1000 жастык, анан 5000 жастык деп. Ошолордун баарын тең айтып отурбастан сапаттуу, элге керектүү мыйзам жасалыш үчүн элдер өздөрү сунушташ керек. Элдер өздөрү ар бирөө сунуштаса, мисалы мына азыр биз кеңешмеде отурбайбыз, кеңешмеге азыр көптөн келе баштады да, мисалы. Ар бирөө өзүнчө сунуштап атат. Эгерде уюмдар болсо, анда оңой болот эле да. Мисалы бүгүн курултай өздөрүнүн конференциясын жазып атат. Ошо конференциядан анан кийин сунушун беребиз дегени туура сыяктуу бизде дагы эл өкүлдөрү болуп, эл өкүлдөрдүн ошол элдин өкүлдөрү келип, жогорку палата болуп, буларды көзөмөлдөп бир жагынан, экинчиден тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып, анан сунуштап туруш керек. Албетте өкмөт дагы бар, аткаруу бийлиги адагы сунуштап турат, ал негизги сунуштачу да. Бирок ошонун баарын көзөмөлдөп, ошолорго дагы элге моундай мыйзам керек деп өкмөткө да бере турган ошондой эл өкүлдөрү керек. Бул абдан жакшы маселе да. Биздин бүгүнкү күндөгү менталитетибизге караганда, себеби биз социалдык жагынан чабалдыгыбыз өтө оор. Социалдык чабалдык баарында бар. Муктаждык деген өтө чоң. Демек, бардыгы тең отуруп, мына пенсия менен эле пособияны алганда эле ошондон көп нааразычылык чыгып атпайбы? Эң төмөн прожиточный минимумга жетпеген акчаны алган пенсионер менен пособияларды берип атат. А пособия эмне? Бул биздин эртеңки келечектеги Кыргызстандын жараны да, алып адам болуп, татыктуу жаран болуп чоңой албайт да курсагы тойбосо. А эмне үчүн мамлекет ошону ойлобойт? Ошон үчүн ушул жагынан эл өкүлдөрү туруп, бардык пособияны да көбөйтүп, каражаттарды дагы карап, көзөмөлдөп, азыркы биздин баягы мен эми мындай ачык эле өзүм айта берейин, өзүмө мындай жага турган кандидат болсо, мына Садыр мисалычы, ал айтып атат, бүт баар тең элге болуш керек, мына акчаны көбөйтүп туруп экеже бюджетти коррупциянын тыйган негизинде анан кийин элге биз өйдөлөтүшүбүз керек деп. Ошондой өзү жалгыз болуп баарын аткара албайт. Ошондой өзүндөй адамдарды топтоп алса, мен ойлойм эртең ушу чабалдыктын баары жоюлуп, эл өкүлдөрү жардам гана берет аткаруу бийлигине жана президентке. Ошондой сыяктуу эле курултай институту дагы бүгүнкү күндө 52 статьянын 2 пунктунда белгиленген. Ушуга чейин айымчылар өнгөн жок. Себеби бийлик колдобой койду. 10-жылдан баштап келгенде кол шилтеп коюшту, кереги жок булардын деп. Ага чейин мына мен айыл өкмөт болуп жүргөндө курултайга отчет берип, өзүбүздүн айылда
Андан кийин анан районго барып, райондон кийин анан кийин күзүндө анан кийин делегаттар шайланып отуруп бүт Кыргызстан боюнча Бишкекке келип филармониядан жыйынтыгын чыгарчыбыз. Бирок ал жерде жазылып калган курултайдын чечимдери, азыркы мына конституцияда чечимдери рекомендациялык гана мүнөздө болот депчи. Ошо эрекини мен сунуш кылып атам. Аларга жогорку статусту бериш үчүн алар жөн келип жөн эле чечимин чыгарбастан бийлик бутактардын баары курултайдын чечимин мыйзам чегинде аткарууга тийиштүү деп атам. Эмне үчүн мыйзам чегинде? Себеби ар кандай сунуштар болот. Көпчүлүктөрдүн 700 киши келеби, 1000 киши келеби, ар кандай сунуш болсо ошонун баарын жазып бергенде юристтер талдайт да, бул аткарылат, бул аткарылбайт. Анан кийин жооп берет. Ошондо статусу көтөрүлөт. Алар дагы эбегейсиз бийликтин бардык бутактарына жардам бере турган институт. Себеби алар жана эл өкүлдөрү ар бир эмеден, райондон бирден, экиден шайланса, булар болсо ар бир айыл өкмөттөн келет да. Ар бир айыл өкмөттөн шайланып, татыктуулар келип, анан кийин сунуштарын берет. Ошондо айылда ичинде жаткан социалдык маселелер да көтөрүлөт. Ошонун баарын аткарууга бийлик тийиштүүбү? Тийиштүү. Ошон үчүн ошондой кылып булардын статусун көтөрүш керек. Мен сүйлөштүм Кадыр Кошоалиев менен. Мына момунда 2 палаталуу болсо жакшы болот. Ошолор эле баягы эл өкүлдөрүнө бербейлиби анда курултайдын вазипасын десек, жок андай болбойт. Биздики бул курултай деген жана мен айткандай азыркы эмесинде турган турпатында мыйзамда да ошондой жазылган. Булардын уставы дагы жанагы жазып аткан долбоордо ошондой экен. Жерлерден шайланып келиш керек. Анда булардыкы көп көлөмдө келет. 1000 келеби, 700 келеби. Биздин убакта 700төй болчу да. Анан ошон үчүн бул жактардын баарын карап келсек, мен ойлойм элге абдан жакшы боло турган бир конституция болот деп. Байтемир Карипбекович. Мен Эсенгул агайдын эме айткандарына кичине кошумча кылып кетейин. Жанагы биз мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртсөк эле саясий партиялар өлүп калат, же болбосо мындай болуп калат деген ой бул жаңылыш да. Эмне үчүн биз башкаруу системасын өзгөртүшүбүз керек деген бүтүмгө келип атабыз. Менин жеке оюм боюнча мына Кыргызстан биз эгемендүүлүктүн 29-жыл, Кудай буйрса 30 жыл болот. 30 жылда биз 30 өкмөт башчысын алмаштырыптырбыз. Статистикада бул факт. Ошол эле учурда президенттерибиз же аткаруу бийлигине кирбейт, же мыйзам чыгаруу бийлигинде жок. Мындай эч жоопкерчиликте жок, бирок иштин баарын президент кылат да. Ушул Кыргыздын тарыхында биринчи жолу азыр бул жанагы иним айткандай 60тан ашык талапкердин ичинен бир Садыр Жапаров, бул Жанар Турсунбек Акун айткандай бул эрдик, бул баатырлык. Бул жүктү алыш, анан иштеш, бул оюнчук эмес да. Бул ушул аткаруу бийлигин мага кошуп койгула, мен аткаруу бийлигине президенттик институтту азыркы долбоор боюнча биз аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Өкмөт башчысы эми премьер-министр деп жазып коюптур, биз аны атын башкача кылабыз го да эми. Биз ошону жок кылдык. Биздин секцияда премьер жок. Өкмөттүн башында президент болот деп эсептеш керек да. Ошол киши бардыгына жооп берет. Кадырын койсун, жоопкерчиликти алсын, анан жооп берсин. Иштей албаса, ал киши жооп берет да. Бул эң негизгиси маселе. Ал эми саясий партиялар шайлоолорго катыша берет. Шайлоолорго катышат, бирок булар список түзүп алып, анан өзлөрү каалагандай сен өттүң, сен өткөн жоксуң деп акчасын алып алып, алар баягы каалаган адамын өткөзбөйт. Биз ушундай сунуштар киргизип атабыз. Саясий партиялар шайлоого катышсын, бирок шайлоого барганда, мисалы Балыкчы шаарына талапкерин ээрчитип барып, тааныштырып, мына Моуреки биздин партиянын талапкери, ушул адамга добушуңарды берсеңер, эгер ушул адам ушул шайлоо округунан тиешелүү добушту алса, бул списокто канчанчы болбосун мандат алат деп ал маселе борбордук шайлоо комиссиясында да болот. Анан борбордук шайлоо комиссияда көзөмөлдөп турат. Шайлоо бүткөндөн кийин татыктуу ошол өзүнүн шайлоо округунан добуш алган адам депутаттык мандатты алат дагы, партия менен кызматташып кете берет. Сөзсүз эле эми саясий партия жыргап куунап жашап кетиш үчүн партиялык башкаруу системасын түзүп берип, анан аларга коалициялык көпчүлүк түздүртүп, анан министрликтен баштап айыл өкмөтүнө чейин бөлүштүрүп бергенде эле партия дүркүрөп өнүгүп өсүп кетет деген бул жаңылыштык да.
Саясий партиялар саясий жашоодо жашаса болду. Аларга эч кандай мындай тыюу салынат деп антип ойлобошубуз керек да. Булар өнүгө берет. Жергиликтүү бийлик деген бар. Керек болсо азыркы саясий партиялар жергиликтүү балыкчы шаарынын тиги депутаттарын шайлоосуна катышпайт дагы. Алар барбайт. Себеби ал жерде бөлүшүп талаша турган именно экономикалык жактан кызыга турган, капчыкка ура турган эч кандай кызыктуу завод, фабрикалар жок да. Таможня жок. Анан андай жерлерге биздин саясий партиялар барбайт, катышпайт. Керек болсо ошолорду ошондой жерге барып катыштырганга дагы биз мыйзам түрүндө милдеттенишибиз керек. Эгерде булар чын бардык саясий процесстерге катышабыз десе, айыл өкмөттөрүндө, айылдык кеңештерине катышпай эле жүрбөйбү? Азыр ыйгарым укуктар боюнча бийлик бутактарынан абдан көп сөз болуп атпайбы? Өзгөчө көчөгө пикетке чыгып каршы болуп жүргөндөр элге туура эмес маалымат берип атат да. Эбегейсиз монстрду пайда кылып атат, диктаторду пайда кылып атат, президентке укукту берип атат депчи. Мен айтып коеюн, ошол 10 жылдагы конституция Садыр Жапаровдун эмесин угуп калдым, 7-канал интервьюсун. Мен монстр болгум келсе же диктатор болгум келсе ушул эле конституция менен болом депчи. Анысыканда бул конституцияда иштеп аткан конституцияны айтып атам. Анда бардыгы тең, 3 бийликке тең берем деп, мисалы Текебаев айтып атпайт. Баары тең көзөмөлдөйт, тең укукта болот, бири-бирин контролдойт деп жүрүп, мына ушундай хаоско алып келди. Жоопкерчилиги жоккочу. Бул жерде азыр өзгөрүү, менин мындай көз карашым менен караганда өзгөрүү бир нерсе гана болуп атат да. Жоопкерчилик деп айткандай, президент деген главада мындай жазылып атат, биз ошону колдоп атабыз. Бир эле мезгилде президент аткаруу бийликтин башчысы болот деп жазылып турат. Ал эмнени берет бизге? Ал бизге жамандыкты бербей, жакшылыкты берет. Азыркы күндө президент өзүнүн администрациясы менен, килейген администрациясы менен абдан эбегейсиз бюджеттен акча жеп отурат. Бул биринчиси. Экинчиси болсо өкмөттүн иштешине чоң кедергисин тийгизет. Өкмөт буларга көз каранды да. Премьер-министр бар, өзүнүн макамы бар болсо дагы көз каранды. Себеби президенттин администрациясы өйдөрөөк дегенсип биздин менталитет ошондой да. Өзүңөр билесиңер, адам укуктары боюнча жана отурган Манас Арабаев деген алмастар, ошолордун баары тең отуруп алып, кийинкилер дагы келгенде эле болду, сотторго, анан жанагы органдардын баарына тең башчы болуп алган. Үстөмдүк кылып. Бул эң жаман жагы, адам укугун бузуу ушундан башталган. Экинчиси болсо, өкмөттүн структурасынын баарын кайталаган бөлүмдөр бар. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн азыркыда, жаңыда жакшы элге болуп атканы бул бир эле администрация болот. Бир эле. Аткаруу бийликтин администрациясы болот, болду. Ошондой кайталабаган үчүн мен ойлойм, Садыр Жапаровду ойлоп атат, келсем деп, жана сөзүнө жараша айтып атам, келип калса ал бул ак үйгө отурбайм деп атат да. Бул жогорку кеңеш болсун деп атат. Анан дагы кимдер болот? Балким жана курултайчылар отурабы, дагы башкалар отурабы. Ал эми убакыт көрсөтөт. Бирок бүгүнкү күндөгү берилип аткан укуктар президентке эч кандай эскиден жаман эмес, жакшыраак болуп атат. Жоопкерчилигин берип атабыз. Бүгүнкү күндө дагы айтып атат. Мына прокуратуранын мисалы кеңешмеде айтылып атат да, прокуратуранын, сотту, БШКны шайлоо комиссиясын ошол жогорку кеңешке берели деп атат. Прокуратураны беришпештин талаш тартышы болду. Бирок жанагы сот менен кимди БШКны берүүгө көпчүлүгү макул болуп атат. Бул эмне жаманбы? Бардык эле нерсенин баары тең турмушубуздан келип чыгат. Ошон үчүн бөйрөктөн шыйрак чыгарбай, келип алып жанагы биздин айткан аттуу баштуулар чогуу иштешсе жакшы болот эле өздөрүнүн сунушунда. Өлкөнүн турмушунда мисалы партиялар дагы болушу керек деп атабыз да. Ошол эле учурда партиялар азыркы турган турушунда эмес, олигархтардын клубу эмес, же болбосо көпчүлүк айтып жүргөн акционердик коом эмес, мындай салыштыруу иретинде. Мындай чыныгы өлкөнүн коомдук, саясий, социалдык, экономикалык турмушуна жакшы бир таасирин тийгизе турган партиянын жүзүн кантип көрөбүз, Алмаз мырза? Ошо бул партия деген жанагы азыркы ошол өзүн дискредитацияланды деп атпайбы, себеби бизнеске айланып кетти да. Баягы идеальный формада кандай иштеш керек эле? Бул күнүмдүк биздин ошо коомдук жана экономикалык эмебизге, жашообузга
тыкыз өзүнүн салымын кошуш керек болчу да. Булар биз жанагы шайлоо убагында эле пайда болуп калбайбы? 5 жыл бир жакта жүрүп бизнес кылып акчасын токтоп, анан шайлоого келгенде эле жаңы жүздөр пайда болуп калып атпайбы? А булар ошо 5 жыл толугу менен иштеш керек да эл менен. Ошондо эл тааныйт. Баланча киши деген бизге кызмат кылып атат, биздин байкы көзүбүздү көтөрүп атат, бизди коргоп атат, укуктарыбызды же болбосо баркы биздин мүдөөбүздү бийликке, мамлекетке жеткирип деп, анан ошо элдер менен иштеш керек да. Элдердин баягы проблемаларын, кандай кемчиликтери бар, ошолордун бардыгын көтөрүп чыгыш керек. Ушундай түрдө иштегенде өзүлөрү да такшалмаган да, ошолордун мүчөлөрү дагычы 5 жылдын ичинде. Анан шайлоого келгенде элдер таанымак ошолорду. А бизде деген эмне болуп калды? Бизде деген шайлоо болгондо эле тизмеси жаңыдан түзүлөт, 1-2 ай калганда эле. Анан ошон үчүн биз ошол партия деген өзүнүн баягы керектүү формасында иштебей калды да бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн элдин кыжырын кайнатып, нараазычылыкты жаратып атат да. Бирок бул деген эми биздин азыркы биз парламентаризмден кетип атабыз деп атпайбы? Биз андан кетпейбиз. То есть даже парламенттерден кеткен күнү дагы биз демократиядан кетип калбайбыз. Бул жаңгыз көрсөткүч эмес да. Бизде эркиндик, баягы сөздүн эркиндиги, адамдын баягы кандай бизнес алып барам деп өзүнүн турмушундагы эркиндик бизде кала берет. Адамдын эркиндиги, укуктары күчөтүлүп атат бүгүнкү күндө бул жаңы эме боюнча, жаңы долбоор боюнча. Бизде ал эркиндик кала берет. Биз демократиялык баягы режимде, мамлекетте жашай беребиз. Бирок ушул парламенттин да баягы өзүнүн орду болуш керек, саясий партиялардын да орду болуш керек да. Эгерде мына азыр ага айтып кетпеди, бул жерде ошо силерде узурпация, бийликтин узурпация кылып атасыңар, кылганга жол түзүп атасыңар эмеден, президенттен депчи. Мен айтмакчымын, бүгүнкү күнгө чейин ошо парламент тарабынан бийликтин узурпациясы болуп келди да. Баардык ошо бийлик ошолордун колунда болду. Өкмөттү ошолор дайындайт. Өкмөт мүчөлөрүн ошолор дайындайт. Баардык портфелдерди бөлүшөт. Баардык портфелдерди ошо партияларга бөлүшөт. Ошондуктан иштебей келди да. Эгерде бийликтин партиясында болсо же коалицияда болсо эле, алар ошол эле жөнөкөй баягы айыл өкмөтүнө чейинки кызматкерлер иштебей жүрүштү да. Мына дагы бир маселе бүгүнкү күндө көбүрөөк талкуу жаратып аткан бул Кыргызстанда соттордун көз карандысыздыгы, мыйзам үстөмдүгүн кантип камсыз кылабыз деген маселе да. Байтемир Карипбекович, мына сиз дагы башкы прокурор болгонсуз, анан сот, прокуратура, укук коргоо органдарынын ашкере саясатташып кетиши тууралуу да бир пикириңизди угуп калдым эле да. Ушул биздеги система ошондой саясатташтырып жиберди да, Албетте, буга система күнөөлүү. Анан алсыз саясий партиялардын күнөөсү өтө чоң да. Өзлөрүнүн баягы оппоненттерин саясий мейкиндикте жеңе албай калгандыктан бири-бирине чычалашып, анан ошол алсыз саясий партиялар, алсыз лидерлер, укук коргоо органдарын жана сот бийлигин өзлөрүнүн ичара интригасына заказ берип аралаштырып салганынан пайда болуп атат да. Ошондон келип саясий кризис жаралып атат. Келгенден баштап эле баягы алдына ошондой максат коюп алышып, өзлөрүнө сот бийлигин же укук коргоо органдарын кандай болгон механизмдер менен өзүбүзгө баш ийдирип алабыз деген маселени булар ушуга чейин бул биздин коомдон, биздин жашоодон ушул маселени чийип салганга, эркиндик бергенге, акыйкат сот, мындай мыйзам чегинде иштеген укук коргоо органдарын түзгөнгө эч ким далалат кылбай келатат да. Бул маселе дагы азыркы мына жаңы конституциянын долбоору талкууланып атат. Комиссия иштеп атат, конституциялык кеңешпе. Бул маселелер да талкууланат. Эң негизгиси ушул дайындоо, жогорку кызматтагы бул саясий кызмат болуп эсептелинет. Мына Эсенгул агабыз айтпадыбы, жанагы борбордук шайлоо комиссиясы, жогорку сот, керек болсо башкы прокурор, ушуларды кандай жол менен кызматка дайындайбыз, ким сунуштайт. Жогорку кеңеш жарымынан эми 120 депутат болсо, жарымы 60 депутаттан ашыгыраак колдоп кызматка дайындаса, жумуштан алган механизмди да ошондо керек болсо андан оорураак кылып президент менен жогорку сот
төрагасы же болбосо депутат бир кандайдыр бир жогорку кеңеште отурган саясий партиянын фракциясынын лидери менен пикир келишпестик келип калса, ал жанагындай өкмөт башчысын коалициядан чыгып кетип эле жайлап салып атпадыбы? Жогорку сотту башка бийлик тармак, башка бийлик бутактарынын жетекчилерин кызматтан алуу механизмин да оорлотуп, ошондо биз эркинирээк, көз карандысыз сот бийлигин, укук коргоо органдарын түзүп алабыз да. Ушул маселе дагы терең изилденип атат, каралып атат. Сот бийлигинин акыйкаттуулугу бүгүнкү күндө элибизге эң керектүү нерсе да. Карапайымдар соттун акыйкаттуулугун эч убакта күтпөй ыйлап жүрүшөт, акчалуулар утуп кетет деген болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө жанагы соттордун баардыгына тең камераны коюп, мына режими онлайн бүт сот өтөт дегени да ишке ашпай келип атпайбы? Ошону коюп бүткөн күндө дагы сот акыйкаттуу болбойт. Себеби акча ала турган иш болуп калса, эмне бузуп койгонго ал жетпейби алардынчы? Сүйлөшүп туруп эле. Ошон үчүн бир гана жолу бар. Союз убагында сот заседатели, народный заседатель деген бар эле да. Мен ошол азыр Конституциялык кеңешмеге укук коргоо боюнча, укук боюнча секцияга бердим сунушумду. Ал жерге азыркы тил менен айткан суд присяжных болуш керек бизде. Биз 5-чакырылышта муну кабыл алганбыз. Кабыл алып, бул ишке кирмек, бирок өкмөт ошондо Атамбаев болчу, ошондо алар суранышкан. Муну токтото туралы бул мыйзамды. Себеби бизде акча жок андай депчи. Акчаны өкмөт табышка, орусча айтат го, это твои проблемы деп. Бирок эл андан жабыркабаш керек да. Ошон үчүн ошол соттордун суд присяжнықты кирип, жалгыз сот өзүн билдим кылбастан ошол элдин өкүлүн отургузганда ошондо акыйкат келет. Бул ошол акыйкат жагын. Анан эми жанагы Байтемир айткандай, булардын шайлашын, анан кимге укук берүүсүн баарыбыз тең чогуу отуруп чечебиз го, көп сунуштар болуп атат. Сот эгерде жогорку кеңешке бере турган болсок, анын кожоюну көп болот. Бул жакта бирөө болсо, аякта көп болот. Дагы гарантия эмес, ал акыйкаттуу иштейт дегенчи. Эми ошол экени карап, ошол жагынан тең салмактуу болуш керек. Эгерде жогорку кеңешке берип кое турган болсок, мага бирөө, мен ошого ойлоп аткам, бирок бирөө айтып калды, алындай кыла турган болсок, бизде деген инвесторлорду көп тартпасак биз өнүгө албайбыз. Инвесторду тартканда алар келип айтат, мага кандай кепилдик болот мыйзамдуулук жагынан, мени ким коргойт? Сен кыргыздар бирдеме болсо эле баарыбызды эле тартып алат экенсиң, кубалап жиберет экенсиңер деп ушундай келбегендер көп да. Ошон үчүн президенттин алдында эле калтырыш керек. Жанагы кээ бирлер айтып атпайбы, Минюсттун алдына өткөрүш керек депчи. Минюсттун алдына өткөргөн күндө дагы ал мамлекет башчысы, өкмөт башчысынын ролун аткарып атканда ошонун алдында болот да. Ошон үчүн бир жерде ойлойм да, эч кандай талаш тартыш жок эле, мурункудай калтырганга туура эле болот да, буга чейинкидей. Рахмат Алмаз мырза, мына биздин буга чейин биз 3-чү жолку толкундоолор деп атабыз. Көпчүлүк нааразычылыктын негизин мыйзамдын аткарылбай жаткандыгы, мыйзамсыздыктын үстөмдүк болуп жаткандыгы алып келди да. Анан саясий серепчилер, талдоочулар көп учурда айтасыздар, ошол мыйзам иштебей калганда элде нааразычылык пайда болот деп. Жаңы мыйзамдын, жаңы конституциянын ошол оңдотуп түзөтүүлөр менен кабыл алуу менен биз ушул өлкөдө кынтыксыз мыйзам иштеп кете турган абалга келе алабызбы? Эми биринчиден ошол эмнеден көз каранды да ошол нерсе? Бул бир нече факторлор бар да бул жерде. Биринчи ошол мыйзам системасы өзү. Азыр ошону түзүп эметип алыш керекпиз. Негизин түзүп алыш керекпиз. Эденде бул карта сыяктуу да. Кийин ошо адамдын ошону аткара турган адамдарга да көз каранды болот да, байланыштуу кандай адам келет. Ошон үчүн биз жантан бери ошо айтып атабыз да. Бул жерге таза жана калыс так иштей турган адамдар келиш керек. Бияка деген бир гана ошол парламентке келген ушул биздин тажрыйба алдык, мындан чоңда сабак алдык, бир гана акчалуулар келбеш керек бийликкечи. Эгерде мен сатып алып эле соода жүргүзүп туруп, эгерде көбүрөөк акча берсем өтүп кетем. Окууга деле ошондой да. Если мен көбүрөөк мурда ошол эмени ОРТны киргизе электен мурда акча төлөсөм, мен өтүп кетем да диплом сатып алам дегенге эле окшош да. Ошентип отуруп мына бүгүнкү ушул абалга келдик да. Ошондой нерсе сатылбаш керек. Диплом сатылбаган сыяктуу эле
портфелдер да сатылбаш керек да. Өзүнүн ошо тажрыйбасы менен профессионалдуулук деңгээл менен келсе, баягы иерархиядан өтүп кичинекейден тепкичтен баштап көтөрүлүп тажрыйбаны топтоп туруп ошого келгендер деген системаны түзүш керекпиз да. Анан биз бир мыйзамды эгерде кабыл алсак, мына буюрса референдум өтүп элдер ошого баягы добуш бергенден кийин биз ошол мыйзамга баш ийиш керекпиз да өзүбүз. Бизде деген башаламдандык ал бир гана бийликте эмес. Эл өзү ошого көнүп калганда, өзүнүн маселеси чечилбесе, ошол эле сотту сатып алганга аракет кылат. Өзүнүн туугандарын издейт, ошолорго сөзсүз түрдө мага чечип бер депчи. Анан ошондон улам болот атпайбы? Биз өзүбүз келип эле мына мен жөнөкөй эле мисалды атайын жазып койгом. Бизде даже жол жүрүү эрежелерин биз сактабайбыз да. Сактагыбыз келбейт. Эгер эреже буссак, эреже буссак ошо гаини сабайбыз да, же болбосо капотко коюп алып туруп анан сүйрөйбүз ары бери. Ошол мыйзамдуулук эмес да биздечи, биздин өзүбүзгө байланыштуу болот. Ошондуктан биринчи бул жерде мыйзамдар керек, мыйзамды иштеп чыгыш керекпиз. Экинчиден ошону аткара турган бизге күчтүү, неге айтып атабыз бизге күчтүү мамлекет, күчтүү президент керек. Ошону себебинде иш жүзүнө ашырыш керек. Анан кийин калгандарыбыз ошого баш ийип жашаш керек. Байтемир Карпбекович. Мен Алмаз инимдин айтканына кошумча, жанагы башкаруу системасы бул бардык тармакка, бардык нерсеге өтө терең тамыр жайган. Жана муну сиз эмне суроо бербесеңиз ушуга келип такалат да. Бизди ушу 30 жылдан бери бул мындай да, президент же аткаруу бийлигине бутагына кирбейт, же мыйзам чыгаруу бутагына кирбейт. Бирок маселенин баарын чечип атпайбы, түшүнүп атасызбы? Өкмөт башчысы жанагы мыйзамдарды аткарганга аракет кылат. Бирок маселени президент чечип атат да, аны элге айта албайт. Жогорку кеңеш кийин 10-жылдан бери фракцияларды түзүп алып, көпчүлүк коалициясын түзүп алып, алар маселени чечет, каалаган кадрын алып келет. Өкмөт башчысы жоопкерчилик мыйзам жазуу түрүндө ошол өкмөт башчысында, бирок ал өз алдынча иш алып келе албайт. Аны баарыбыз эле көрүп турабыз да, эл да көрүп турат. Ошол себептен президент ойлойт, бирдеме болуп эл көчөгө чыгып, нааразычылык акциясы болсо премьер-министрди кызматтан айдай берсин. Анан тынчып калат. Чынында эле бир канча жолу ошондой болду да, ошентип алдап келатышты. Анан ушул бүгүнкү деңгээлге келдик да. Бул эң жогорку Кыргызстандагы бийлик адамдары жөнүндө сөз болуп атат да. Эгерде ошолор мыйзамды сактабаса, ээрге отургандан баштап элди кантип алдап, эптеп башкарабыз деген ойдо кызматка келип отурса, анан мыйзамдар кайдан аткарылат? Ооба. Көрдүңүзбү кандай тыгыз байланыштуу, өтө бири-биринен ажырабаган маанилүү маселе да бул. Мен айткандай бул адамдык сапатка байланыштуу болот да. Ошол ким келсе ошого жараша. Жакшы, кандай адам келсе, коом ошондой болот. Мыйзамды ыйык туткан адам келсе, айткандай мына мыйзам аткарылат. Анан мыйзамды аткарбагандар коркот жоопкерчиликтен. Мен бир нерсени айтайын деп атам да, мына демократия жөнүндө сөз кылып кетпеди Алмаз иним да. Биз демократиялык мамлекетпиз депчи. Ошол боюнча Текебаев айтып атпайбы? Айланайындар, көрөсүңөр деп жогорку кеңештен айтты болгондо да. Баарыңар Түркмөнстандын ажоосун бүкүрөйүп чуркап алып саламдашкандай саламдашасыңар деп. Мунун баары туура эмес да. Адам мындай бир өзүнүн нааразычылыгын билгизсе болгондо да, жогорку деңгээлдеги адам, конституцияны жазган, конституциянын атасымын деген адам мындай төмөнчүлүккө түшпөш керек. Эмне себептен айтып атам? Ошол демократиялык мамлекет болуп, Орто Азиянын чөлкөмүндө биз эле турабыз азыр. Элдер биздики калыптанып калды. 30 жылдын ичинде бардыгын башыбыздан өткөрдүк. Жаманында, жакшысын да өткөрдүк. Мына бүгүнкү күнгө келдик. Биздин элде ачык айтып, жаман иштесе чыга калган бир дагы мамлекет жок Орто Азияда. Бир дагы мамлекет жок. Казакстан ошонун ичинде, Россия керек болсо, Европа, туурабы? Ошон үчүн коркпош керек да. Эмнеден коркпош керек? Ошол бир адамга макамын чоңойтуп, ошого бардык укуктарды берип, сени аткарасың дегенден коркпош керек. Себеби биз жанагындай демократиялык эл болгондо, эл бир адамдан сурап калат. Азыр бардыгын кубалап, ак үйгө кирип талкалап, эми имаратта эме жок да, күнөө жок да, анын ичинде киши жок болсо да талкалап кетти. Мен бул жаштарыма кайрылып атам да, келечекте өзүбүздүн балдар да бар. Ошол мен да жүрдүм, ошолорду токтото албай койдум да. Айлананы 10 жылдай кылбагыла. Бул имарат бизди кайра
акча беребиз бюджеттен болбой эле элдеген элекен баягы ачка жүрүштү 2-3 күн ушул жерде жүргөндөр болбойт экен. Ошентип имараттарды талкалап кеткендер бул көпчүлүк жоопкерчилик берген үчүн парламентке жини келип ак үйдү талкалап салды да. Ошон үчүн бир адам жооп берсе, мен ойлойм ийгилик да болот. Жана айткандай сапаты жакшы адам болсо, элибиз дагы жакшы жолго түшөт. Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Дүйнөлүк масштабта, дүйнөлүк аренада өзүнүн өлкөсүн ушундай бир кризистен чыгарып алган көптөгөн эле лидерлер бар да. Биз дагы ошол Кыргызстандын эли азыр ошондой лидерден мындай бир үмүт кылып, ошондой бир көйгөйлөрүбүз чечилип, кризистен чыгып кетсек деген нерсе турат да. Анан ушул реформалар менен мыйзамдык базаны жакшылап түзүп алуу менен биз ушул нерсеге жетише алар бекенбиз? Бир нерсе мындай айтып кетейин. Кече күнү бизди белгилүү саясатчы, 3 жолу депутат болгон, жогорку кеңеште манасыбызды алып келген жигит деген бир абройлуу Самаков Карганбек деген жигит бар. Андагы Байтемир билет кандай эме менен саясат менен камаган. Ошол жигит чакырып экономический программа, өнүгүү программасын көрдү. Социальный строительство, капитальное строительство деп. Эми мен жанындагы 10 жыл жүрсөм дагы ушунчалык жүрөгүндө алып жүргөн нерсени сүрөттөмө кылып көрсөтүп, ошонун баарын далилдеп, Кыргызстан, Швейцария биякта калсын. Эми көзүбүздөн жашакты. Эгерде ошондой боло турган болсо, жөн эле сүрөттөмө кылып коос нерселерди, баягы слайдтарды көрсөтүп койсо жыргап калбайсың да. Ошол боло турган иш экен. Болгондо да тез арада. Мен ойлойм да, ушундай жигиттерибиз, Садырдай, Карганбектей жигиттерибиз бар да, кошулса башы. Ошолордун баарын тең алып чыкса, андайлар бизде бирөкөл эмес да. Ар бир аймактан чыгат. Мен деп келет, ошолордун баарын тең мен ойлойм, башын кошо турган адам келсе, жарагандай сапат. Кыргызстан бат эле оңолот. Ошондо мисал айтсам, бүгүнкү күндө пенсия бизде 4000, 5000 алгандар сүйүнүп жүрөт. Бизде пенсионерлер эң аз алган 19.000 болот экен дагы, зарплата алган мугалимдер, силер радиодогулар 100.000ден 160.000ге чейин алат экенсиңер. Бул эмне деген? Рахмат. Ошончо акчаны таап атат да. Рахмат. Кыскача жыйынтыктайлы Байтемир мырза. Мен көзүм жетет. Биздин Кыргызстандын потенциалы бар. Экономикалык кризистен дагы, саясий кризистен дагы чыкканга азыр эл дагы башын бириктирип калды. Керек болсо мына биз жанагы комиссия конституциянын долбоорун талкуулап аткан. Биз дагы барып бир бүтүнгө келе атабыз. Мен ойлойм бардыгы жакшы болот. Мен да ошо коомчулукка кайрылып айтмакчымын. Биз бир гана ушул реформаларды бүгүнкү күндө колдош керекпиз. Дегенде башка бизде жол жок. Биз ушул реформаларды жүргүзүп туруп, анан кийин ушул биз айтып аткан жанагы жаркын келечек дейбизби, же жакшы жашоо дейбизби, ошого жетебиз. Дегенде бизде толук потенциал бар. Бизде билимдүү жаштарыбыздан дагы тажрыйбалуу аксакалдарыбыз да бар да ошого. Элибизге кайрылып турган бир нерсе бар. Ушактарга жетектелбей, үмүт менен жашап, келечекти карайлы, ошондо бизде жакшы жашоо болот. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн конституциялык реформанын негизинде түз эфирде сөз кылдык. Биздин уктурууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты, конституциялык кеңешменин мүчөсү Исаков Эсенгул Байдалиевич, өлкөнүн мурдагы башкы прокурору, конституциялык кеңешменин мүчөсү Ибраев Байтемир Карыпбекович жана саясий илимдердин кандидаты политолог Ибраев Алмаз Розакунович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Чынара Асылбекова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.